Ош шаарында былтыр март айында 100 түп клен дароо отургузулган. Бирок алардын айрымдары куурап калгандыгы тууралуу сын пикирлер соц тармактарда пайда болгон. Адистер 100 көчөттүн 10-15ин өспөй калышы кадимки көрүнүш экенин белгилешет. Бирок көчөттөрдүн өспөй калышынын себептери ар кандай болушу мүмкүн. Кээде көчөт ташуу маалында жабыркайт, кээде сугат жетишсиз болот же туура кам көрүлбөй калат. Оштогу дарактар эмнеге куурап калган? Адистерден сурап көрдүк. Мисалы эми бул даракты кестик, бул өлдү. Эми анын тамырлары тирүү. Анан тамырлары да өлөт. Аны атайын бактериялар жей баштайт. Ушул эскирип карып калган даракты кессек, мунун ушул жерин гана алышат. Бирок бул топуракта мына майда тамырлар калат. Кийин жаңы көчөттү алып келип бул жерге отургузганда ушул топурактар менен эгерде дагы жаңы көчөттүн тегерегине топурак менен отургузуп койсо, бул жерде бактериялар чирите баштаган мезгилде бунун тамырына жабышат дагы. Бул жаңы көчөт деп карабайт, ал көчөттү дагы уурата баштайт. Ошондуктан эмне кылыш керек? Бул жерде ушунун топурагын өзүнө кайрадан бул чуңкурчаны мисалы 2 метр алып туруп, таза дарак өспөгөн жерден жаңы топурак алып келиш керек. Же баягы чымкөңдү, торфторду алып келип туруп салып, дарак өспөгөн топуракты алып келип салып туруп анан көчөт отургузуш керек. Бул жердеги тамырды жеген бактериялар 2-3 жыл баягы майда тамырларды жешип, анан токтотот өздөрүн эмес. Ошол мезгилге чейин баягы көчөт көктөп кетет эгерде убагында отургузуп калса. Анан ошол топурактын өзүн эле отургузуп жакшы болбойт, ошол көктөбөйт. Экологдор шаарды жашылдандырууда жергиликтүү шартка ылайык дарактарды тандоо керек деп эсептешет. Сугат системасын жакшыртуу жана жарандардын бак дарактарга жоопкерчилиги да маанилүү. Маленький саженец вам сейчас ситуацию не улучшит, он наоборот ее сейчас вы потеряете очень много. Поэтому ждать, когда этот саженец вырастет и скомпенсирует вот это экологическое негативное антропогенное воздействие, это очень долго. Поэтому сейчас нужно сконцентрировать внимание на эффективном обслуживании крупных деревьев, а новые деревни уже где-то в другом месте развивать. Тирүү организм катары булар ошол дарактын 90% зат бул суудан турат. Суу болсо анан чоңоет, суу болсо анан жашайт. Жетиштүү сугат системасын камсыз кылмайын дарактарды ойдогудай өстүрүшүбүз кыйын. Аң сезиминде кичине бир жаратылышка болгон, бак даракка болгон бир сезимди ойгото албай калып. Канчалаган бийик кабаттуу үйлөрдүн короосундагы дарактар канча жылдан бери суу ичпей калган, аны сөзсүз эле мэрия же жашылдандыруу чарбасы эмес, ошол домком деген бар, үй коомчулугу деген бар, ошолорду эле тазалап, кичине бир сугарып коюу кыйынчылык тудурбайт эле. Дарактар шаардын температурасын төмөндөтүп, нымды сактап, чаңды жана ысыкты азайтат. Фергана өрөөнү ысык жана кургак климатка ээ. Мындай шартта дарактарды ойлонбой, массалык түрдө кыюу шаардын экологиясына олуттуу зыян алып келет. Жашыл аймактар азайганда аба дагы ысып, нымдуулук төмөндөп, шаарда жашоо барган сайын оорлойт.